Эмдөөлөр БЦШ пайда кылышы мүмкүнбү? БЦШ же балдардын церебралдык шал оорусу бул кыймылдардын жеңил даражадан оор даражага чейинки бузулууларынан тарта акыл-эс өнүгүүсүнүн бузулуусу жана психиканын бүлүнүүсүнө чейин жеткен толук кыймылсыз болуу белгилери аркылуу көрүнүүчү неврологиялык оору. БЦШнын келип чыгуусунун себептери: эненин кош бойлуу учурундагы талгак болуусу, жугуштуу жана өнөкөт оорулары, төрөт учурундагы жаракаттар, мөөнөтүнөн мурда созулган же тез төрөттөр, ымыркайлардын узакка созулган сарыгы жана бала төрөлгөндөн кийин жана баланын өмүрүнүн биринчи-экинчи жылындагы баш мээнин жабыркашына алып келүүчү башка факторлор болушу мүмкүн. БЦШнын белгилери көбүнчө 6 айдан кийин бала отурганды, тике турганды жана басканды үйрөнө турган учурда келип чыккандыгына байланышкан. Бул баланын активдүү эмдөө мезгилине туура келет. Ошондуктан ата-энелер жаңылыштык менен БЦШнын белгилерин эмдөөгө байланыштырышат. Кызамыкка каршы вакциналар коопсуз жана эффективдүү.